Ассаламу алейкум, мен катталуучуларым. Балагдадан жүк алып Димитровка барам. Балагданын башка тарабында турам азыр. Балагдан болсун наркы башына чыгыш керек экен. Центрден көрсөтүп атат, знак жок деп. Айдап көрөлүчү кандай болот экен, билбейм. Түндөсү бул Балагдага Ярославльдан жүк алып келгем. Озондун жүгүн. Бұл жерде де Озон бар да, ошол Озонго келдим. Жүгүн тапшырып чыктым. Мына территориянын акыр жагында турган здание ошол Озон. Жүктү тапшырып анан уктаган болчумун. Солго жүр дейт го. Навигаторду ээрчип көрөлүчү. Чын эле знак жок бекен же бар бекен? Бул Москваны жакшы көрсөтөт, бирок мындай сырттагы кичинекейраак городокторду жакшы көрсөтө албайт экен да. Фай. Муну карап кой. Грузовой только оңго дейт. А биз эмне дейбиз? Бар дейт окшойбуз. Ары бар дейт окшойбуз. Ары бар. Жакшы. Мына Балагда шаары. Destination'ga да келип калдык. Монда он жыгачтан жасалган межкомнатный двери дейт. Кыскасын айтканда жыгачтан жасалуучу бүт нерсе бар экен да. Эмне үстү жагым. Үстү жагым бир аз. Под вопрос болуп жатат. Жакшы. Кеңирле экен. Ушул жерден жүктөп кетет экенмин да. Будете собирать, да, все, а потом загрузим, да, получается? Да. Хорошо. Сейчас булар даяр кыла эле экен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы водите? Да, я водитель. Ничего себе. Молодой такой. Хорошо, сейчас начнем, скоро начнем. У меня просто вторая машина едет с материалом сюда, чтобы тебе перегрузить. Он в дороге. Мы сейчас то у нас есть, тут соберем, тебе положим и подождем, он приедет, загрузим. Хорошо. Чай, кофе, если чего, там есть у нас. Есть здесь. Спасибо. Gaz түгөнүптүр. Поветте. Запасной газ болбосо, жашоо кыйын. Запасной газ алып албасаң, шерменде болосуң да. Достор, бүгүн жүктөлбөй калды. Бүгүн кечке жүктөлүш керек элем. Тоннасы канча болот билбей атам да, ошончо. Жолдо весогабаритный контролдор көп экен. Эмсекейин айдаганда билинет да. Булар обещать этет, азыраак эле чыгат депчи. 18-20 тоннага жетпеген чыгат деп атат. Ошондой эле болсун. Жүктөп болдук. Товарды. Страпаларды катырсам. Муну катуураак тартсаң сынып кетчүдөй болот экен жыгач. Мына кырлары атайын жасалган экен да.
Bir-birine düyle turgan bolupчу. Ошого biraz аяп тартат экенсиң болчу. Жел азайып қалып тұр да. Жаңа жүктегенде эле көрдүм эле өзү. Ушунысы дагы. Аз желдеп алайын деп чечтим да жолдо. Бардыкы башкача жерде жайгашат экен мындай болгон. Неудобный жерде экен да өзү да. Шиномонтажга келип, колумду желдеп чыктым. Алды жактары бир жагы, руль жактагысы 7-ге 6га түшүп калган экен. Наркы жагы жакшы эле экен, бир аз 8ден азыраак экен. Алды жактары 8 болуш керек эле. Анан эң главный ошо арка жактагы прицептин алдыңкы баллону болчу да бирөө. Ну, кирбейт экен ал жакка. Кирип турупмун да, басканга вообще неудобно экен. Муну кескем мына мен чатайын, кесип муну кадап салайын десем. Муну ошо шлангага кадап салайын десем. Мунун болсо могу жагы сынып калса, муну ичиндегиси. Ушундай иштер. Кээде ушинтип кетчи жагына кетип коет да, жаман жинге тийип коет да. Шиномонтажды ойлодум эле, 1 кыйла сумманы айтабы депчи. Желдеп алган пистолетни иштеткенгечи. Оказывается, бесплатный экен да. Рахмат дедим эле, биринчи таң калып турат, чын эле бесплатный билесиң. Бесплатный дейт. Подкачка шины бесплатный дейт. Шиномонтаждан чыгып алып, дальше кетип атам жолуга. Биринчи точка выгрузка менен сүйлөштүм. Ал болсо бүгүн обедке келсең келип калгың дейт, болбосо эртеңкиге каласың деди эле. Ошентип эртеңкиге калдым мен. Бүгүн кечке зорго жетет экенмин да өзү ал жаккачы. Анан жүк жөнөткөн адам бир аз алдап кое берет экен да, короче. 2 саатта барып калат, 3 саатта барып калат депчи, обедке барып калат деп койгон экен. Обедке эмес эле, кечке жетет экен. Saat 8:30 жетет экен. Азыр saat 22:30 болду. 6 сааттан ашык жол жүрөм да. У меня к тебе просьба будет. Там бригадирам скажи, пожалуйста, что ты выехал часов 7, ладно? А то мне все волосы поотрывают. Добро? Ну, они спросили уже, я им написал уже. Трактор деген ушундай болсо сразу чекеге жол берсе.
Сергеев Посад запрещен емес біле. Грузовойлар шығып атат бірақшы. Бұл жақта деле ешқандай знактар жоқ. Демек қайда еребіз? Просто бұл жолға мұрын салған емеспін да. Ярославмен емес, түп-түз. Ушул кичинекей жол менен айдап атат да. Навигатордачы. Ушундагы бар элчи. Старая Ярославская шоссе экен да. Жакшы шоссе экен бирок түз экен жол. Жолдан пятерочка көрүп калдым. Келип чыганчы суу бар бекен. Баклажкага сатып алганчы. Ушундай кысасын айтканда. Мен өзім неге келдім де, су алғаны келдім болшым. Су алайын дедім де, су албай қалып тұр. Су 162 бит. Святоисточник пе? Шишкинец 162. Шишкинле салат элем бирок, өлө кымбатса. Бұл жолы жолына пятерочканы бешой физін алып слушать. 162. 5 литр су үшін өтелі қымбатта болчу. Шинседағы алып жүрем ошоны. Тусы ширин да анча. 75 дейм. Жарымнан да азыраак экен ананчы. Добрый вечер. Сколько это? Чек нужен? Карта? Не надо. Чек не надо. У нас ездили, знаешь, одни вообще вот первый раз, ну вот 4-й год я работаю, да? До свидания. Ну, мына жерде су саткан аппараттар болчу, арзан болчу да су. Ушундай аппарат издедим эле, что-то таба албай койдум. Мына жерде бирөө мал алып келген экен, мал сасып берип киргип башты. До сих пор жыты билинип атат. Машина мал басып келген екен. Мен өзі путешественник болып отырған адаммын да. Путешествиеге лайықташқанмын да. Достар, жол біткен жерді біле білеңер. Мынакей Дмитровский деген чоң шоссе. Бүтет екен шын жерде. Жол бүткен жер ушул жер экен да. Жолдун бүтүшүн издейт болчумун, каяктан бүтөт экен депчи. Turn right. In 200 meters, turn right into the courtyard. Мен бул жол аябай кичинекей көрүндү эле. Чоң экен. Мына кирет болгум экен дедим эле түндөсү чоң жолдун аркы бетинде уктадым да. Мындай алган окшош үйлөр бар экен бул жактачы. Turn right into the courtyard. Мындай үйлөрдө эч ким жашабайт окшойт. Басын чөп басып кетти. Прямо ушул жакка киришим керек экен, Манипулятор 9:30 келет деди. Азыр саат канча болду? 9:30 болду. You have reached your destination. Мен бир болсо ушул жерде күтөм го дейм. Мына достор. Ушундай болгон үйлөр экен, окшош. Кран келди. Жүктү түшүрөйүн деп атабыз.
ушул арка жагы бир аз жылып тур да. Арка жагы бир аз сол жакка ойноп тур. Для блога. Для себя. Арка жагы кичине жылып тур. Алды жагы жакшы окшойт. Ремендерди жинай берейин, буларды карап тура бербестен. Стойкага окшоп. Elhamdülillah. Машина коюп атышат го. Ташыйт окшойт бир жакка. Четочка. Еще четочка подальше. Saat 9:30'da düşüp başladık эле. 10:30 болуп калыптыр. Bir alып барып келгени 1 saat болатыптыр да. То есть 2 пачка жүктөйт, 1 кетет, ошого 1 saat кетип атыптыр. Бул жакта дагы 5 пачка бар. 1 saat, 2 saat, 2,5 saat, 3 saat. Дагы 2 saat аппарат окшойт. Мындай жүрүштө. Мындан өткөрүш керек экен. Кандай өткөрөбүз? Менин вазифам машинаны этип аттоо. Жакшы нарга тартылат экен. Жанында көл бар экен эле, бирок бул жака түшө албайт эле экенсиң өзү. Түшө турган эле көл эмес окшойт. Мына балык басып кетти. Ушинтип биринчи точканы тапшырып кетип атам экинчи точкага. Экинчи точкага мына 1 saat 4 мүнөт жүрөт экен. Могу жактардан бери ушул көлдүн эмес экен, жайылган жерлер экен. Бирок чөп чыгып мүмкүндүр, бирок суу бар экен да, астындачы. Жерге окшоп калыптыр. Сонун суу бар экен бул жакта. Ама ушу түшө турган суу окшойт, карачы, тунуу экен. Чиркин, суга түшүш керек эле.
үйлөр окшойт. Ушул жерге койгон экен точканы. Экинчи точкага келдим, достор. То есть экинчи точкада жүктү түшүрүп бүтөйүн деп калдык. 2-3 калды окшойт. Бул жерде эле ушундай манипулятор менен түшүрүп ташып атат. Алышып атат. Кран менен түшүргөн бираз кыйын болот экен баары бир. Башкаларга карагандачы. Но темирлерге тиет экен, мына берагына тиет экен. Ошентип атып чыгарат экен да ушул. Тем более меники ошо алды жак ачылбайт да дальше. Тосулуп калат. Үстү жагычы. Ошол себептен да бираз кыйын болот экен. Акыркысын түшүрдүк мынакей. Машинаны жабыш керек. Үстүн жабыш керек. Бир жакчаны жабыш керек. Кет. Достор, жүктү дагы түшүрүп болдум. Экинчи точканы дагы. Азыр болсо бул территориядан чыгып кетип атам. Уже кийинки рейс алып койду. Лагистим. Кийинки рейс болсо Окей деген магазиндер бар, ошолардын жанагысы РЦСынан жүк алып барат экен. Ал болсо мына Шелепанова жактан эмеге видно, короче, айтканда ошо Москванын южная сторонасына өтөт экен да. Ошондой достор. Азыр болсо бул жерден жолго чыгыш керек. Мына жактан Шахмарак келип атат. Шахмарак. Как называется? Шахмаракта называется. Бир топ командасы менен келип атат го. Мында камерамда память түгөнүп калды. Ошол себептен азыр телефонго тарттым. Кана бисмилля деп айдайлы. Ошол достор, видео жаккан болсо лайктан койгула. Аябастан. Лайктан кеңири жадыргыла. Комментарийден жазгыла, өз оюңарды жазгыла. Ошол достор, кийинки көрүшкөнгө чейин аман болгула. Видеону досторго бөлүшкөндү унутпагыла деп койчу эле акырында.